Саламатсызбаңыздар, агайын туугандар. Сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Эгер биздин каналды, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасадыңыз. Демек, ыймандуу, адептүү, маданияттуу мамлекетти курууга сиз өз салымыңызды кошуп атасыз деп эсептейбиз. Быйылкы ыйман, адеп, маданият жылына арналган Нарыктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Биздин Энелер мектеби бир гана бийкелер, бийкештер үчүн эмес, жалпы эле аял заты үчүн, айымдар үчүн дайыма эшиги ачык. Бүгүнкү турмуш сабактарынын темасы аял заты жаратуучу жана уютуучу деп аталат. Бүгүнкү сабагыбыздын коноктору педагогикалык кадрларды кайра даярдоо институтунун сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери болмокчу. Сабактын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарыктуу энеси Жийдебүбү Исакова жана психолог Кенжебүбү Жүндүбаева. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Ай жүздүү асыл кыздарым. Бүгүнкү биздин сабактын темасы айтып тургандай, аял заты уютуучу жана жаратуучу күч деп атпайбызбы? Ошол жөнүндө мен силерге азын улак сөз айтып берейин. Анан силер өзүңөрдүн сурооңарды берип, баарлашуу иретинде алып баралык. Аял заты үйдүн куту дейбиз, өзөгү дейбиз. Ошол аялдын аң сезимине жараша, ой максатына жараша, жүргөн турганына жараша, кылган кызматына жараша уютат, анан жаратат. Албетте, аялдын терс жактары дагы бар. Жаратпай эле чачыратып жиберген, уютпай эле иритип жиберген. Бүгүн биз ал жаман жагын айтпай, жакшы жактарын айталык. Жакшы жактарын аракет кылып, ошо жакшы жактарын кабыл алалык, жакшы жактарын айталык. Аял заты, мисалы үчүн, бала ошо боюнда баардан баштап өзүнүн деңгээлине жараша келечектеги урпактарбы, чөбөрөлөрүнө чейинки өзүнүн тарбиясын ушу курсактан баштап тарбия берет. Себеби жаратуучу күч деп атпайбызбы? Ошол жаратуучу күч баланы курсактан баштайт. Анан чоңоюп төрөлгөндөн кийин өзүнүн бул турмуштагы пендечилик баягы жашоодогу кылган кызматы менен, өзүнүн жүргөн турганы менен ошол балага, анан үй бүлөгө, жеке эле бала чака үй бүлө эмес, өзүнүн айлана чөйрөсүнө дагы чоң таасирин тийгизет. Баягы мурунку көч кайда барса, ошо кийинки көч ошо жака барат дейт. Бизде айтылат, аял жакшы, эр жакшы деп, ошо үй бүлөнү кармаган аял, кутту кармаган аял, өзөктү кармаган аялдын колунан чыккан наристелер кийин келечекте ошондой болушат. Анан силерде мындай деген суроо болушу мүмкүн. Кандай аял уютат, жаратат, ошол касиетке, күчкө кандай аял ээ болот дегенде, аял затына баягы тийиштүү мен силерге 41 сыпатты окуп берейин. Ошону билген аял, ошону толук болбосо да жок дегенде жарым жартылай мындай деңгээлине жараша болот да, эми 41 сыпатка мисалы үчүн биздин Каникей энебиз ээ болгон. Ошол эки сыяктуу анан ар ким өзүнүн даражасына жараша ошол сыпаттарга ээ болот. Ал сыпаттар эмне дегенде могуреки силерге азыр окуп берейин. Аял затына тийиштүү 41 сыпаттар. Мында сыпат: мээримдүү, кеңпейил, акылман, кечиримдүү, сабырдуу, кайраттуу, кайрымдуу, эрктүү, эстүү, намыстуу, абийирдүү, нысаптуу, анан чечкиндүү, чынчыл, көрөгөч, баамчыл,
зерек, боорукер, ийкемдүү, жароокер бул сыпаттары, анан сапаттары. Сезимтал, сарамжал, назик, жайдары, эпчил, уз чебер, ак ниет, бүйрө, камкор, сөз билге, жөн билге, сыпайы, жөнөкөй, тыккан, сөзмөр, калыс, камбыл, нарктуу, барктуу, ыйык, ару. Мына ушул сапат сыпаттарды Кудай Таалам ошо аял затына ыйгарыптыр. Ушул сапат сыпаттарга ээ болгон аялдардан келечектеги аябай мындай чыгаан, же болбосо акылман, данышман адамдар туулат экен. Себеби жакшыны дагы аял төрөйт, жаманды дагы аял төрөйт. Анан ошол жакшы нерсени жараткандан кийин ошону уютуп, баягы кармап калыш, ошону өстүрүш, өндүрүш аял затынын колунда. Ошон үчүн аял заты ушул 41 сапат сыпатка ээ болуш керек. Аялдын монду айтып атпайбы, мына мээримдүү биринчи эле айтып атат, мээримдүү болуш керек деп атат. Ошо мээримдүү болсоң, мээрим үчүн канча күч керек ошо энелергечи. Ал мээримдүү болуш үчүн жароокер, жайдары, ошо чыгармачылык керек ага. Ага күч керек, эрк керек. Анан ошол сапат сыпаттарга ээ болгондон кийин жанагы келечектеги жакшынакай инсандар туулат. Бүт бардык биздин бийликтегилер болобу, байлыктагылардын ээси болобу, данышмандар болобу, баатырлар болобу, ошонун баарысы тең энелердин колунан чыккан, энелерден төрөлгөн, тарбия алган. Бул ата сырткы күч болуп, коргоочу, колдоочу болуп эсептелинет. Алар ичкенин, жегенин, кийим кечесин камсыз кылат аталарчы. А энелер болсо ошол табылганы уютуп, ошол эки балага сиңирет. Ошон үчүн жанагы уютуучу, жанагы жаратуучу күчкө ээ деген сөздүн мааниси ушунда. Эми кыздар, баягы өзүңөрдүн турмушуңарда, жашооңордо болобу, окууңарда болобу, үй бүлөдө болобу, силердин көп эле сурооңор болсо керек. Ошол сурооңор болсо берсеңер, анан баарлашуу иретинде өткөрөлү. Сиз айтып жаткан Каныкейиңизге тиешелүү ушул Каныкейиңиз ээ болгон 41 сапатка азыркы кездеги аял затына ээби деп атам да. Ушул кездеги аял затында ушул 41 сапат барбы? Сиз кандай ойлойсуз? Эми азыркы заманда баягы жетишкен аялдар көп, бирок бир тараптуу жетишкен. Кээ бирөө билим жагынан жетишкен да. Билим жагынан жетишкен аялдардын көпчүлүгү үйдөгү тарбияга, же болбосо үйдөгү пендечилик ишке жөндөмү азыраак. Бар эми, жок эмес, бирок азыраак. Ошон үчүн 41 сапат сыпатка толук жетишкен аялды мен көрө албадым буга чейинчи. Балким мен көрө элек болсом бардыр, бирок мен көрө албадым. Апа жана айтып өттүңүз, жана 41 сапат сыпатка ээ болгон адамдар уютат, анан кийин жаратат деп. Ошону бирге эле ошо сапатка ээ болгон аял затына кыз болуп жүрүп, анан келин болуп бир жерге барат да, баргандан кийин жана уютуучу касиетти кантип баштайт дегенде, ошо кармаган очоктун очок ээси да аял затычы. Барган бата барго, барган жериңден отун тутат, жандыр дегепчи, ошондон башталат болуш керек. Ошол жерден башталып кармаган супрасы, жасаган наны, ошо өткөндө сабактарда айтылып өттү, кемегени тулгат жөнүндө, супра жөнүндө жакшы маалыматтар кетти биздин көрөрмандарга. Ошол аял затынын уютуу эрежесинин башталышы кармаган буюмдан, от кемегени кармаганынан, казандын асылганынан, ошолорду жасап жатып, аял затына тиешелүү тамак ашты жасап жатып, ошондо тилегин айтып атканда уютуп баштайт да.
баардык нерсени тилеги менен уютат. Ошо тилектерди айтып отуруп анан берип аткан тамагы аркылуу дасторконун жайып жатып адамдарга чай куюп жатып, ошондон улам билет го жаратуучу экенин. Анан кийин ошону тилеки ашкандан кийин, бата алгандан кийин ошо жаратуучу күчкө айланат. Кандай дейсиз? Туура, бизде бул жөнүндө кыргыздар айтканда уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген. Ошол тарбия, ошол кылган иш, ошонун баарысы тең энеден да. Энеси ошонун баарын так жасап, туура тарбияласа, барган жеринде дагы камчы салдырбай, ийиктей имерилген келин болуп чыга келет. Себеби ошонун баарысын үйдөн энеси көргөзгөн да, энеси үйрөткөн. Ал кызга жеңил болот. Бул келечектеги иш жанагы жаш жубайлар жөнүндө тема сабак болгондо барганда кандай болуш керек ошондо кеңеси айтылат. Азыркы убакта мына биз жаратабыз, анан кийин уютабыз деп атпайбызбы? Кантип жаратабыз, кантип уютабыз? Ошо үйдөгү тарбия жөнүндө сөз болсо. Мисалы үчүн энеси ошо макалдын өзү эле айтып турат. Учкан уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың депчи. Ошол иштин баарысын тең энеси үйдөн тарбиялаш керек. Барган жериңе барганда анча-мынча айырмасы болот, болбой койбойт. Бирок ошону деген ошо барган жериңдин шартына көнүп, ошону монтип алып кеткиң деп энеси тарбиялаш керек. Азыркы заманга жараша энелер биз бере албай атабыз да, кыздарыбызга узата албай атабыз да. Барган жеринде балким ошо када салтты кармаган үй бүлөгө туш келип калса, мына жаштар келип болуп барат да. Ошол жерде кабыл албай, көнө албай аткан убактар болот да, ошол мезгилде. Ошондо сиз кандай акыл назаттарды айтат элеңиз? Эми бул жерден айткандачы, такыр эле кыргыздын менталитетинен сырткары башка улуттун кыздары деле келин болуп келип атпайбы кыргыздаргачы, Ошол жердеги аялдын камкордугунан, ошол мээримин чачып келингечи, ал бул билбейт, жаш деп ошого үйрөтүш керек, үйрөтүп алыш керек ошол кайнене өзүчү. Себеби ал жашоосунда мындай болгон жок, мунун тарбиясы бөлөк, билими бөлөк, илими бөлөк деп ошону баягы аста секин колукту дегендей астейдил, акырындык менен, мээрим менен, жанагы сабырдуулук менен орой мамиле жасаса дагы ошону айланайын, ал мындай болбойт, боорекиндей кылып жасаш керек деп мээрим менен төгүп айтса, ал жаш бала, кыз сөзсүз түрдө баш ийет. Себеби туура эмес жасаганыңды катуу айтып, көңүлүн калтырып, какшыктап айтып, же болбосо чаптес болсо, анда ал уюбайт, ал чачырап кетет. Жанагы аялдын уютуучулук күчү ошондо. Болбогонду болтуруш керек, билбегенди билгизиш керек жаңы келиндерге. Азыркы биздин коомдо биздин жаш кыздарыбыз ошо келин болуп, Кудайым буйрса келин боло тургандардын айымдардын баардыгы тең эле ошо уютку деген сөздүн өзүн түшүнө бербейт болуш керек да, андайлар деле бар болуш керек. Ошо уютку деген сөздүн өзүн кандай түшүндүрүп бере аласыз? Анан бул жерде чечмелеп, анан бул жерде сиз жана 41 сапатты айтканда бул жерде бүйрө деген сөздөрдү уктук биз. Бүйрө деген сапат болуш керек деп айтып атабыз, бирок ошону ошол айымдар, ошол азыркы кыздар кандай түшүнөт? Ушул эки сөз боюнча кененирээк токтолуп берсеңиз. Туура, бул уютку, уютуучу деген сөз мындай бир мындай айранды деле уютсаң, ошол ирибей уюса уюптур дейт. Эгерде ирип калса, бул ачып калыптыр дейт. Ачыткы менен уюткунун айырмасы бар да. Ишти деле баштаарда ушу ой максатыңды түздөп туруп, жакшы тилек менен баштасаң, ошол ишиң уюп жүрүп кетсе, уюганы ошол. Эгерде ишиң жүрбөй калса, ал уюган жок. Бир конок мындай эле жөнөкөй мисал айтайын, конок чакырсаң деле, ошол конокторуң келип, сенин маанайыңды көтөрүп, сенин көңүлүңдү төп келген бир каалоо тилектерин айтып, жакшынакай отуруп кетсе, сенин ошол чакырган ишиң, ошол жасаган ишиң
сенин оюң боюнча, тилегиң боюнча ошол иш уюду, уюгандыгы. Эгерде чыр чатак менен аяктаса, ал ирген, уюган эмес. Уюткуу деген ошол. Мына Кудай Таалам деле ушул ааламды, жерди уюткан үчүн жашап атабыз да, же болбосо кургак жерден суу көп, эч жагы эле суу каптап, суунун алдында калбайт белек. Мына уюткуу деген ошол. Анан иштин да уюткусу болот, аштын да уюткусу болот, адамдын да уюткусу болот. А кээ бир адамдар уюта албайт. Мисалы үчүн бирөөнүн ичи тар болуп, же болбосо көрө албастык менен бирөөнүн жакшы мындай жүрүп келаткан иштерин дагы иритип ийет. Себеби анын ичи тар, көрө албайт, пас адам. Ошон үчүн иритип жиберет да. Анан иш уюбай калат. Ошон үчүн уюткуу дегендин мааниси бардыгына тийиштүү. Ишке дагы, ашка дагы, жүрүм турумга дагы, күнүмдүк пайдаланган оокатыңа дагы дегендейчи, баарысында уюткуу бар. Ал эми жанагы экинчи сурооң бүйрө деп атасың, бүйрө деген сөз бир иш баштадың, ошону бир мындай жыйынтыктуу болуш керек да. Мисалы үчүн кийим тигип атасың деп коеюнчу, көйнөк тигип атасың. Бүйрө адамдар ошону деген мындан кийин муну тигем, мындай муну тигем деп мындай эметип коет. Ирети менен болот. Анан же болбосо тигип атып туруп бир жака жумуш болсо дагы ошол чачылган боюнча калып калат. Ал деген илээнди деп коет экен дейт. Мунучу илээнди аял иш кыла албайт дейт. Иш кылса дагы аш кыла албайт дейт. Себеби аш кылса дагы жанагы чачылып, же болбосо күйүп, же болбосо бир туура эмес болуп, ал иретсиз жасады да, бүйрөсү жок. Мисалы үчүн тамак кууруп атты, этин салып коюп анан кийин тияка кетип калды, ал келгиче эти күйүп калды деген сыяктуучу. Ошону бүйрө адам дайыма ирети менен жасайт. Ирээттүү кыймылдаган аял бүйрө болот да. Мисалы үчүн эчиктеги ишиңди дагы, үйдөгү ишиңди дагы убактысы менен көңүл буруп, эшикте мисалы үчүн кыргыздар жайлоодо мындай ушундай боз үйдө жашашканда, үйдөгү ишти кылып атканда эшиктеги ишти дагы байкап турган, аба ырайында байкап турган. Тиякта тезегим жаан жаап жиберсе суу болуп калбайбы, отунум суу болуп калбайбы, же болбосо казаным отум өчүп калбайбы депчи, ошонун баарын ирети менен кармаган аялды бүйрө дейт. Бала тарбиялоодо апанын ролу абдан чоң экенин билебиз. Анан жакшы элин сүйгөн балдарды тарбиялаш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Эң биринчи баланын жөндөмүнө көңүл буруш керек. Бардык балдар баатыр болбойт. Бардык кыздар уз болбойт. Бардык кыздар акылман болбойт. Эне ошого байкоо салыш керек. Эгерде ошонун ар жактагы даремети, тукумдан келген касиети, же болбосо бир өзгөчөлүгү болсо, ошону багып өстүрүш керек. Багып өстүрүш керек да. Мисалы үчүн мына окуп атасыңар, бир бала математик, башы жакшы иштейт, бирөөсү сөзгө чебер, ал тилчи болуп атат. Ошондой эле балага багыт бериш эненин колунда. Ошол багытын туура берсе, ошол бала туура өсөт. Себеби дегенде, эгерде бала кыз уз чебер болуп, сайма сайып, түймө түйүп, же болбосо шырдак ушуларды жасагысы келип турган кыз деле, ой кызым сен деген экономист бол, же болбосо юрист бол, же болбосо дагы башка бол деп башка жака өстүрсө, алдан чыкпайт. Чыкса дагы мажүрөө чыгат да, мындай эптеп септеген деген сыяктуу да, андан чыкпайт. Эгерде ошону туура көзү жетип, туура багыткан эмесе, ал ашкан чебер болот, уз болот. Мына ошого байкоо салыш керек да, эне. Сөзсүз эле менин оюмдагыдай, момундай болот деген болбойт. Ал баланын ошол жөндөмүнө жараша болот. Ошону тарбиялап өстүрүш керек. Мен кайрадан азыр мисалы үчүн мен мындай деп айткым келип жатат да, бул жерде азыркы аял заты
бул 41 сыпатка ээ боло албай, бир жагынан өөрчүгөн, бир жагынан кемчилиги бар деп атпайсызбы? Ушундай аял заты эне болот, баарыбыз эле эне болобуз. Ошол кезде балага туура тарбия бере албай, ошондой өзүбүз ушул 41 сапатка ээ боло албай туруп, балдарга туура тарбия бере албай калганыбыз ушул заманга мындай балдарыбыздын өсүп өнүгүшүнө мындай таасирин береби дейм да, терс таасирин. Эми сөзсүз түрдө мындай тескери таасирин берет да. Эгерде күнүгө тигиреке ошо балаңа караганга мүмкүнчүлүгүң жок болсо дагы, жанагыреки ошо акыл насаат, азыр Кудайга шүгүр, акыл насаат жөнүндө, макал лакаптар жөнүндө китептер көп чыгып атпайбы? Ошолорго көңүл бургузуп окутуш керек. Же болбосо жанагы бизде мына ушундай сабак жүрүп атат, энелер мектеби деп сабак жүрүп атат. Эгерде сенин мүмкүнчүлүгүң болбосо ошондой сабактарга катыштырыш керек. Кызың чоңоюп калган болсо, менин мүмкүнчүлүгүм болбой атат, мен буга жакшы тарбия бере албай атам дегенде кошумча күчтөрдү пайдаланыш керек да, сөзсүз түрдөчү. А мен жетишпей калдым, бул ошо боюнча калып калды деген болбойт. Ага дагы бир шарт түзүш керек да. Себеби дегенде сен кызматта болуп, иште болуп, анан бизде эле мисалы үчүн мен жаш кезимде эртең менен ишке кетип, кечинде түн ортосунда келчүмүн. Балдарды эртең менен садикке берип, кээде деген круглосуточныйга берип коюп, анан ошол баламды бирден башта бир эки эле жолу көргөн күндөрүм да болгон. А мен ага тарбия бере алган жерим жок да. А кийин чоңойгондо баягы эс тутуму мындай өсүп баштаган кезде мен ошол кемчилдигимди билдим. Себеби балдарыбыз, кыздарыбыздын баары орусча сүйлөп калды, кыргызча түшүнбөй калды. Анан ошон үчүн мен кыргыз мектепке бергенмин. Атасы экөөбүз сүйлөшүп туруп, ой биз балдарыбызды деген кыргыз мектепке бербесек, такыр эле баягы орусча болуп, орусту чаңгандык эмес, бирок өзүнүн тилин билбей, өзүнүн баягы менталитетинен башка элге ооп кетпесин деп, анан кыргызча берип, кыргызча кружокторго катыштырып, ошондой кылып анан тарбиялаганбыз. Буга кошумча күч керек. Азыр дагы бир жакшы нерсени кошумчалагым келип турат. Азыркы заманда жаш келиндер балалуу болгондон кийин эле балдарын чоң эне, чоң ата тарапка бербей, замандын ылайыгына жараша англис тили, башка курстарга бергенге аракет кылып жүрүшөт да. Анткени бул келечекте алардын тагдырына жакшы үлүш кошобуз деген ой мененчи. Азыркы биздин мындай замандын адептүү, имандуу бала тарбиялаш үчүн негизи чоң ата, чоң энесине кандайдыр бир убакыт саатын бөлүп, ошолорго да кошуп, ошолордон кеп кеңешин угуп, ошолордун назаттарын укканга жиберип турса деген нерсени айткым келет да, кандай дейсиз ошону? Бул бардык эле жерде бирдей эмес. Кээ бирөө чоң эне, чоң атасы жоктору бар, мисалы үчүн дегендейчи. Дагы эле кайталоом, жанагыреки кошумча кайсы жагы ыңгайлуу болсо ошол шартты түзүш керек. Чоң эне, чоң атасына кичинекей балдарды кээ бирөөлөр мен көрүп атам жибербейт. Себеби дегенде анын кирин жууш керек, тамагын бериш керек. Анан чоң эне, чоң атасы өтө карып калган болсо, аны бага албайт деп баягы бир четинен аяйт дегендейчи. Бирок чоң эне, чоң атасына айылга жөнөтүш керек. Себеби баягы миң уккандан бир көргөн дегендей, ошол жака барганда баланын көргөндөрү эсинде калат. Эсинде калып, анан ошол тарбияга көнөт да. Сөзсүз түрдө эле баягы мындай тыюу салган болбойт да. Себеби англис тилде деле бере берсин, башка тилге деле бере берсин, ошол эле сөздү англисче, орусча, кыргызча мындай деп айтат деп жалаң эле англиске оодарып же болбосо орусчага оодарып коюш бул парз эмес. Албетте сөзсүз түрдө өзүнүн эне тилин билиш бул парз. Биринчи мына ата деген сөз кыргызча мындай деп айтылат, орусча мындай деп айтылат, англисче мындай деп айтылат деп ошол бала менен эне кошо окуш керек, үйрөнүш керек, үйрөтүш керек. Ошого көңүл буруш керек. Ошентсе эле билимди дейт. Билим алыш үчүн мурунку биздин ата бабалар айтып кеткен. Кытайга барасыңбы, башка жакка барасыңбы, билим ал деген, билимден чам багының деген.
тилди чамбагының деген. Канча тил билсең, канча элдин көйгөйүн чечкенге мүмкүнчүлүгүң болот деген. Мына Манаста деле ажыбай 60 тилди билет деп атпайбызбы, Анан азыркы заман эмес, канча кылым өткөн замандагы киши деле ошончо тил билиптир. Ал жетишкендик да, Ошон үчүн тил билиш керек. Бирок кыргыз тилин дагы кошо үйрөтүш керек да. Анан англиске берип коюп, англис болуп калды, анан орусчага берип койдум, анан орус болуп калды деген болбойт да, болчу. Бул нерсе келечектеги өзүбүздүн ата энелердин балдарынын тагдырына кандайдыр терс таасирин тийгизгенге барабар болуп калат да. Бул кыргызча, кыргыздын арттуулугун, өзүнүн тилин үйрөнбөсө, ошого көңүл бурбаса. Эң биринчи иретте ошо кыргыз эне тилин билиш керек. Эне тили, биздин эле кыргыздарда эне тил деп айтылат. Эне тил деген биздин эле кыргыздарда айтылат. Эне сүтү менен, эненин күчү менен, эненин аң сезими менен, эненин мээрими менен ошол балдар жаралат, уюйт. Мен кошумчалап коеюн, суроо болсо бересиңер. Азыркы заманда биз көбүнчө билимге көбүрөөк басым жасап, дипломго басым жасап калдык. Анын ичинде материалдык жакка көбүрөөк көңүл буруп калдык, макулсуздарбы? Ушуга байланыштуу биз мындай айтат элем да, биз ошол өзүбүздүн кыргыз жолунун бир өзөгүнө кайтсак, ошол эле макал лакаптарыбызга кайтсак. Мисалы, кызды төрөйт, кылыгын кошо төрөбөйт дейт. Оолду төрөйт, уят төрөбөйт дейт. Же болбосо энесин көрүп кызын ал деген макал бар. Дагы бир макал, жакшы кыз асмандагы жылдыз, жакшы уул жакадагы кундуз. Жакшы уул асмандагы. Жакшы уул асмандагы жылдыз, жакшы кыз жакадагы кундуз. Ошо кундуз деген баалуу териге теңеп атат да. Анан ушул биздин кыздарыбыз деле турмушка чыкканда баягы диплому болсо, анан бир кызматта жүрсө деп көбүрөөк ошол жака ооп кетти окшойт. Анан жанагы биз сүйлөшүп аткан уютуучу, жаратуучу деген баягы материалдык, моралдык, руханий дүйнөбүз менимче ошо жардуу болуп атат да. Ушу тайэнелик милдетин аткара албай калдыбы, же чоң энелер чоң энедей болбой калыштыбы, жомок окуп бербей калдыбы, бешири ырдалбай калдыбы, ушул макал лакаптар айтылбай калдыбы, кошо кырлар ырдалбай калдыбы, мунун баары ушул жашоодо болуп аткан нерсе да. Ошол эле сиз айтып аткан жаратканда, ошо баланы жаратып атканда, сиз жана айттыңыз, түйүлдүк башталгандан баштап эмне кылыш керек экен деген. Менимче ушул жактан дагы биз психологиябызды дагы өзгөртүшүбүз керек го. Бардык эле адамдар, аял заты болобу, баягы табышкер эркектерибиз болобу, ошо эң биринчи кезекте менимче ушул аял заты өзүбүздүн психологиябызды, аң сезимибизди өзгөртүп, ушул өзүбүздүн илгери сиз айткан Айчүрөк апабыз, Каныкей энебиз дегендей, кыз сайкалдар, акыл кара чаштар, ошо биз окуган чыгармалардагы каармандар, эмне үчүн ошолорду бир үлгү кылып, ошолорду кайталап айтып берип, китеп окуганга, тарыхый чыгармаларды окуганга бир түрткү бербей жатабызбы? Туура, бул маселе деген канча баягы 70 жылдан ашык мына башка бийликтин алдында тургандыктан биздин кыргыздын менталитетиндеги керектүү, нуктуу, барктуу нерселердин баары басылып калган. Эгерде чоң эне өзү билбесе, баласына, небересине эмне деп үйрөтөт? Мына мен деле ошо сайыз убактысында туулуп, чоңоюп, мына эми кемпир болуп атпаймынбы, Анан мен дагы баягы кыргызча окуп, кыргыз тиги жанагы тил боюнча тигиреки ГЭСте иштеп, анан ошон үчүн мынтип сүйлөп атам, айтып атам. А эгерде башкалары болсо, алар ошо өзүнүн эле иштеген иши боюнча анан кийин мына мен ушул экономист болуп, ушул дипломдун аркасы менен нан таап жеп атам.
менин кызым дагы ушу экономист болуш керек, дагы ушу дипломдун аркасы менен эле нан таап жеш керек деген максат болуп калып атпайбы алардыкычы. Ошон үчүн мына быйылкы биздин адеп, ыйман, маданият жылына жакшы мындай бир жол чаап берди, жол салып берди. Ошого карата ой биз кыргыз экенбиз, биздин байлыгыбыз бийлигибизден улуу экен. Эме бийлик байлыктан өзүбүздүн мындай нарыктуу салтыбыз улуу экен деп жанагы салт санааны, макалды чечип дегендей ошонун маанисин түшүндүрүп, мына азыр эле мына бул кызым суроо берди го, жана бүрү деген сөздү билбей атабыз эмне болду депчи. Ошондой ар бир сөздүн түйүнүн чечип, анан кыргыздын ким экенин билгизиш керек. Жанагы кыргыз өзүңдү тааны дегендей, адам өзүн таанып, анан кийин башка улуттарга мындай тең тайлашканга сөзү өтүмдүү болот да. Анан өзүң эчтекени билбей туруп анан балаңа эмнени үйрөтөсүң? Ошон үчүн жанагы мен сураар элем ушу бийлик башындагыларга ушу биздин каада салт боюнча, адеп ыйман боюнча сабак болуп атат. Алардыгы көпчүлүгү жанагы молдолордук боюнча кетип калып атат да. Молдолордуку мен мындай дин жагына басым жасалып атат да. Ал дин жагына эмес, ошо күнүмдүк биздин каада салт, ырым жырымдар жөнүндө бир мектептерге сабак кирилсе жакшы болот эле да. Бизде деле жанагы кол эмгек деген сабак болчу убагыбыздачы. Анан кружоктор болчу. Ошол сыяктуу жок дегенде кружоктор ушундай. Анан кийин ушундай сабактар болсо, жаштарга жеткиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Анан баягы өзүм билбей туруп, анан кийин башка бирөөнү кантип тарбиялайт деген ой келет. Мен ал айымдарды күнөөлөгүм келбейт, себеби ошолор ошондой өсүп калды. Алар биз айткан сөздүн көпчүлүгүн билбей калды. Ошон үчүн баягы коом көз салса деген сунушум бар да менин. Коом көз салса, анан кийин тараса элге жакшы болот эле. Азыр демократия, тең укуктуулук деп айымдар дагы коомго салым кошуп иштеп калышпадыбы көбүнчө? Анан мен сизден мындай сурайын дедим эле да. Үйдө отуруп бала тарбиялоо менен эртең менен кечинде гана бирге болуунун айырмасы болобу? Үйдө отуруп бала тарбиялоо менен анан эртели кеч жанагы жүрүп чарчап келет, ага акыл насаат деле айта албай калат, кээде ичкен жегенине да көңүл бурбай калат, кийимине да көңүл бурулбай калат дегендейчи тоскоолдуктар болот. Бирок ошого жетишкенге, убакыт тапканга жанагы камбыл деп атпаймынбы, ошо камбыл эне болсо ага жетишет. Себеби дегенде жарым саат болсо дагы, 1 саат болсо дагы убактысын бөлөт, айтат, түшүндүрөт. Анан кийин көпчүлүгү баягы чарчап келдим деп эле телевизор көрсө 12-1 чейин көрөт. Балдар менен жарым саат, 1 саат сүйлөшкөн энелерди мен анда-санда эле көрүп жүрөм да, көпчүлүк убакта көрбөйм. Бирдеке болсо, чарчап калдым балам, барчы тияка барып өзүң окуй берчи, же мультфильм көрөсүңбү, тиги курсагың токпу, тигине тамак турат деп коет. Бул кайдыгерлик. Баланын жашоосуна, үй бүлөгөнүн жашоосуна кайдыгерлик да. Ошон үчүн илгери деле биздин энелерибиз деген көпчүлүктүн алдында кызмат кылган. Мисалы үчүн мына кечээки эле Датка энебизчи, Датка энебиз деген кандай чоң ишти аткарып, кандай чоң кызмат кылып, мына тарыхта калып атат, канча баланы тарбиялаган. Ошол жетишкен ошогочу. Ошол баатырдын тукуму, баатырдык мүнөзгө алып барган эне болгон. Ошо жанагы мына баласы деле жолго аттанып кетип атканда баласын каргап-шилеп, менин тилимди албай койдуң деп неме кылбайт, капа болбойт, же болбосо антпейт. Ошонун негизинде айтат, ой көк жалдын тукуму көк жалсың да дейт да. Эми баягы барган ишиң ийгиликтүү болсун деп гана батасын берип баса берет, калып калат. Себеби ал түшүнүп атат да, анын дарамети ошол туура келет. Ошон үчүн жанагынтип
азыркы энелер болсо томолонуп жумаланып койку менин сөзүмдү укпай калдың, анан кийин тиңтиң минтиң деп тескери сөздөрдү айтып атпайбы. Ошо сөздүн күчү, сөздүн мааниси, максаты ошол эки көпчүлүк учурда адамга таасир бербей койбойт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен аялзат жаратуучу жана уютуучу деген темада маектештик. Биз менен болгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Келерки көрсөтүүдө көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.